жандуу үн, жагымдуу атмосфера, 60 кишилик оркестр жана комуз менен гитаранын коштоосунда ырлар. Мунун баары Нурайым Акылбекованын Жалгызымсың аттуу тушоо кесүү концертинде чагылдырып беребиз. Бизден алыстабаңыздар. Таң менен сен, жашоодон тапкан баг менен сен, сени сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип күттүм, эзилип күттүм. 7-нчи каналдын жалпы жамаатына салам айтабыз. Бүгүн Борборобуздагы Улуттук филармонияда Нурайым карындашыбыздын жеке концерти өтүп жатат. Концерт өтө сонун башталды, буюрса өзүбүз алып барып атабыз. Карындашыма ийгилик каалайбыз. Дагы программада эмнелер бар? Өзгөчөлүктөр эмне? Өзгөчөлүктөр негизи мындайда, келип эле өзүнүн минустары менен жандырдап кетип атышпайбы. Нурайым деген мисалы 60 өнөр инсанынан турган топтон, оркестр топтон ыр даярдашып, Карамолдо Орозовдун эмеси менен ырдыларды даярдап азыр бүгүнкү күндө чыгарып жатат. Мен да толкунап киши сүйлөй албайт, кечирсиңиздер. Өзгөчөлүктөр ушундай. Анан дагы бир нерсеси, коноктор көп ырдабайт. 2 саат бою Нурайым өзү ырдайт. Ортолорунда Нурайымдын досторунан, чыгармачылык чөйрөдөн, агаларынан, инилеринен, ушу бизге окшогондордон ырдап турабыз. В основном концерт Нурайым өзү өткөрүп, өзү ырдайт баштан аяк. Өтө сонун өтүп жатат. Жанымда Нурайымдын атасы. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыздар? Салам. Рахмат. Мына бүгүн Нурайымдын тушоо кесүү концерти болуп жатпайбы? Анан кандай сезимдер, кандай эмоциялар болуп атат? Келиңиз ошол боюнча айтыңыз. Кандай сезим? Аябай толкунман, сахнада отуруп ушул жакта жүрөм да. Ошол 1 айдан бери күтүп атканбыз. Азыр эми аракет кылып, кичине кызым ашу. Канча убакыт даярдандыңыздар? 1 ай даярдандык. 1 ай уйку болбой ушу аракет кылып, мамасы чогуу жүрөт. Жакшы. Келиңиз мындай Нурайымдын нөздөрүн айтып бериңизчи, дегиле кандай Нурайым жөнүндө? Эми Нурайым кандай өзүм эрке, мага дайыма эрке кыз. Апасын эркелесе да мага көбүнчө эркелейт. Кыз атага жакын дейт го, айткан кылат, өчөр. Ошондой. Чыгармачылыгын ар дайым колдоп келесиздер. Ооба, колдоп жүрөбүз. Жашынан ушул кичинесинен наратында зирээги бар экен, ушунда аракетчил. Анан колдодум. Дагы деле колдойм, Кудай кааласа. Үмүтүбүз чоң. Нурайым Акылбекованын концертине атайын Казакстандан келиптир. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Бар, жакшы келип алдык. Рахмет. Келиңиз, бүгүн концерт боюнча айта кетиңиз, кандай өтүп атат дегиле? Концерт өтө жогору деңгейде өтүп жатыр. Себеби эң башында филармония оркестрі сүймөлдеді, одан кейін биздин тарапка көчтү. Бүгүн 2 тұсаукесер болды. Яғни биринчиси жаштарга деген ырды кыргызча ырдап чыктым. Одан кейін экинчи ыр Акгүл деген ол Нурайым карындашыбыз экөөбүздүн жаңа дуэтimiz, жаңа әнimiz. Соны халыкка тұсауын кесип тартып өттүк. Келиңиз анда Нурайымдын чыгармачылык ийгилик каалап коюңуз. Нурайым карындашыбызга тек бар жакшылыкты тилеймин. Өнерде тек алга карай умтула берсин, және де мыкты ырлары көп болсын, осындай көрермендері миллион, миллиард болсын. Жашоонун шамы сенде, сүйүүнүн баары
кесүү концертине бүгүн Казакстандан келген эң жакын курбу кызы дагы келди. Саламатсызбы? Сәлеметсіздерме? Келиңиз өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Қазақстаннан, қазақ елінен келдім. Нұрайымның өнердегі құрбысы, өмірдегі досымын. Негізінен мен айтыскер ақынмын. Осы Нұрайым кеш береміз. Осындай ойларымыз бар, бірге өнер көрсетсек дегеннен кейін құрбымның шашбауын көтеріп, Астанадан, Алматыдан арнайы келіп тұрмын. Кантип таанышып калдыңыздар эле дегенде? Біз әлеуметтік желі арқылы таныстық. Мен Нұрайымның өнеріне, жалпы шығармашылығына қызығушылық танытып, Инстаграм желісінен бір-бірімізге жазылдық. Одан кейін мына ортақ таныстарымыз арқылы, ақын бауырларымыз арқылы танысып, араласып кеттік. Келиңиз анда Нұрайымга ийгилик каалап коюңуз. Нұрайым қырғыз халқын бүт дүниеге танытатын, соның ыршы болады деген үлкен сеніміміз бар. Нұрайымды тек қырғыз ел емес, біздің қазақ жұртшылығы да өте қатты жақсы көреді. Мен осы Нұрайымның концертіне барам дегеннен барлығы сәлем айтып, ақ лебізін жаудырып жіберді. Сондықтан да Нұрайымға ел әртісі болуды тілейміз. Осылай маңдайы жарқырап, 1000 емес, 10.000 адам, 100.000 адам жинайтын стадиондарда кеш беруін тілейміз. Және сол кеште де бұйырса, өз қызметімізді атқарып, көмектесуге дайырмыз. Дагы бир жолу куттуктайм. Концерт чындыгында өтө сонун жандуу үн менен коштолду. Биз көрүп отурдук. Эмоцияларыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз келиңиз. Негизи эртең дагы концерт, ошон үчүн эмоциялар түгөнгөн жок. Дагы деле бир чыгып алгандан кийин сүрдөнбөй калдым, бирок аябай сон керемет болду. Мен оюмдагыдай бирок. Эртең дагы уланат экенде? Ооба, 2 күнгө койгонбуз. Жакшы эмебиз. До конца чыгат экен бугубуз. Жакшы. Келиңиздеги эле кандай болду? Даярдыктар кененирээк айтып берсеңиз ошол боюнча. Концертти 3 ай, 2 ай мурун ойлонуштуруп жүрдүк. Репетицияны 1 ай кылдык. 1 ай бою сүрдөндүк. Ошентип тааныштык. Айтор жакшы болду. Мына Казакстандан дагы жакын курбуларыбыз да келиптир, Ооба, Казакстандан өзүмдүн досум, анан мурун жалгызымсыңдар деп жүргөн Байкем келди, куттуктап. Ошол. Канча чыгым кетти эми? Сыр болбосо. Оркестр чыгымды көп экенин билем, бирок точно суммасын билбейм, уюштурган кишилер билет болуш керек. Жалпы элим аябай ыраазымын, чоң рахмат колдогонуңуздар үчүн. Ушундай даражага келип отурабыз. Буюрса, эртең концертке келгиле. Рахмат сизге, ийгилик. Турмактай капкара кызмай келип, ушунчалык кубаттап отурганыңызга миң рахмат сизге таазим. Биз кайда барган жакшылыктарды ушу кызыбыз тойлоруңарда кайтарсын, жакшылык күндөрдө кыргыз элибиздин майрамдарында кайтарсын. Сизге дагы бир жолу таазим. Рахмат чоң.